Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туугандар. Кезектеги сатыла турган үйүбүз ушундай болгон үй. Мына көрүп атасыздар, үйдүн сыртынан ушундай көрүнүшкен. Болгондо дагы районный центрден эң негизгиси туугандар газы бар, природный газ, свет, суу бүт бардык шарты менен экен да. Келип эле жашай бере турган вариант экен туугандар. Үйдүн сыртынан көрүп атасыздар, ушундай көрүнүш. Адрес боюнча адрес Тверская область, район Кесова гора. Районный центрден экен, болгондо дагы көрүп атасыздар. Үй болсо 76 квадратный метр участогу туугандар. Жери официально 57 сотук жери менен. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин бир сыра кирип көрүп чыгалы. Видеого бирден класс басышты унутпайбыз. Былчитип класстарды басабыз. Мына көрүп атасыздар, үйдүн көчө жактагы капталынан ушундай көрүнүшкен. Нар жакта болсо мына газ келген, газ үйдүн ичине кирген туугандар. Көпчүлүгүңүздөр сурап атпайсыздарбы? Нур Султан газы менен үйлөрдү чыгарбайсыңбы деп. Мына, пожалуйста. Бул жакта вагончигин түшүрүп коюптур. Нар жакта болсо сарайлар бар экен. Бүт бардыгын шашпастан көргөзүп чыгалыбыз. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин көргөзөлү. Анан айта кетчү нерсе туугандар, мектеп, школа, садик бүт бардыгы жанында экен. Кана бисмилла деп киргенибизде туугандар көрүп атасыздар, ушундай болгон тепкич экен. Тепкичтен көтөрүлгөнүбүздө узун холл, перехожка, ошол жагынан баштай берели. Мына, кана бисмилла деп киреличи. Киргенибизде ушундай болгон холл, узун холл бар экен. Перехожка. Дальше көргөзөрүбүз. Бул жак перехожка болуп калды. Нар жакта бир спальный бөлмөсү, кухнясы, анан бул жакта биринчи спальный бөлмөсү экен. Ушул жактан баштай берели. Кана бисмилла деп киргенибизде, мына көрүп атасыздар. Бул жак вешалка, кийим кечесин илип кое турган. Бул жак болсо спальный бөлмөсү экен. Биринчи спальный бөлмөсү туугандар. Көрүп атасыздар. Мына көрпө, төшөк бүт бардыгы калат экен. Эч нерсе алып кетпейм дейт. Көрүп атасыздар. Айнектер болсо, айнектер пластиковый айнек. Мына көрүп атасыздар. Бул жак көчө жактан ушундай болгон биринчи спальный бөлмөсү болуп калды. Дальше көргөзөрүбүз. Нар жакта болсо дагы бир спальный бөлмөсү, анан кухнясы бар экен. Мына Аристонду көрүп атасыздар. Аристонду жаңыдан алып келдим дейт. Даже койгону убакыт болбоду дейт. Мына көрүп атасыздар. Дальше көргөзөрүбүз. Бул жакта болсо кухня экен туугандар. Мо холодильник бүт бардыгы иштейт экен. Эч нерсе алып кетпейт экен. Бүт бардыгын таштап кетем дейт. Көрүп атасыздар. Дальше көргөзөрүбүз. Нар жакта болсо газды иштетип коелу. Мына көрүп атасыздар, газды иштетип койдук. Газ жана айтып өткөндөй эле природный газ туугандар. Мына бүт бардыгы иштеп турат. Өтө сонун, өтө улуу тамакты жасай бересиздер. Мына көрүп атасыздар, газ сырттан келген. Бул жакта болсо газдын счетчиги жайгашыптыр. Дальше көргөзөрүбүз. Бул жакта суу, жылуу суу, муздак суу, городской туугандар болгондо дагы бүт бардыгы иштеп турат. Көрдүңүздөр. Дальше көргөзөрүбүз. Бул жак кухнясы болуп калды. Ушундай болгон чакан, кичинекей кухня экен. Бул жак болсо зал, основной зал экен. Көрүп атасыздар. Ушундай болгон зал. Бул жакта деле мына көрүп аткан бүт бардыгы калат экен нерселери. Эч нерсе алып кетпейт экен туугандар. Келип эле жашасаңар болгудай вариант экен. Караштырып көрөсүздөр. Бул жак зал болуп калды, основной зал. Дальше көргөзөрүбүз. Жүрүңүздөр. Чыгып сарайын көргөзөлү, огородун көргөзөлү. Огород дагы бир жолу кайталап кетебиз. 57 сотук официально экен. Бул жакта мына жанагы эменин книжкасы экен, мына жап-жаңы экен. Көрдүңүздөр. Кана жүрүңүздөр. Йо бисмилла деп дальше көргөзөлү. Кошуналар бүт бардыгы жашашат экен. Мына көрүп атасыздар. Огороду тетиги дарактарды көрдүңүздөрбү? Ошо дарактарга чейин ушу кишинин жери экен. Нар жакта болсо поля, мал кармайм деген адамга деле өтө сонун вариант экен. Бул контейнердин ичинде туугандар толтура инструмент экен. Бүт бардыгын таштап кетем дейт. Мына көрүп атасыздар. Мына жана чөбөрө турган кайсылкасы, арабасы бүт бардыгы калат экен да. Мына контейнердин ичи туугандар ошончо инструмент экен. Инструмент толтура. Мына көрүп атасыздар. Цементтен баштап мыкка чейин бар экен. Жана кадр артында көрүп кеткен болчук. Бүт бардыгын таштап кетем дейт. Эч нерсе алып кетпейм дейт. Бул киши өзү негизи Москвада стройкада иштеп, ушинтип ташып берген экен. Бүт бардыгын үйүнүн жаныга үй кошом деп көрүп атасыздар. Мына утеплитель бүт бардыгы калат дейт. Бул жакта болсо ушундай болгон вентилятор иштейт экен. Утеплитель, краска, мондай робероидтор ошончо экен да кыскасы. Бүт бардыгы бар экен. Мыктарды пачкалап ушинтип алып келип коюптур. Бүт бардыгы калат дейт. Көрдүңүздөр. Бул жакта болсо жанагындай доскалар бар экен. Полго урам дегенде. Кыскасы бүт бардыгы бар экен да туугандар. Караштырып көрөсүздөр. Жүрүңүздөр, дальше көргөзө берели.
нар жақта жаңағы сарайын шығып көргөзбөйлү. Огородты мына көрүп атасыздар. Огородты жана айтып өткөндөй эле айлантасыга тосуп чыгыптыр. Дарактар, мына дарактар бүт бардыгы ушу үйдүн ээсиге караштуу экен. Жер официально мына көрүп атасыздар, тетиги жакка чейин 57 сотук официально тосулуп чыгыптыр ушинтип. Мал кармайм деген адамга өтө сонун вариант экен. Деревнянын эң акыркы үйү туугандар болгондо дагы. Бул жакта жана сарайы, бул ажатканасы экен. Жүрүңүздөр ошону көргөзүп коеюн. Уличный ажатканасы экен. Бул деле рабочий иштеп турат. Ушундай болгон уличный ажатканасы. Бул жакта мал кармашкан экен, алдың майда малдарды. Тетиги жактарга айдап койла кенен экен да, кыскасы. Мал кармаса деле болгодай экен. Бул жакта сарайы. Сарайы деле нормальный, мал кармаса болгодай. Жүрүңүздөр сарайдын ичин деле бир сыйра көргөзүп өтөлү. Бул жакта ушундай сарай экен. Эми сарайга где-то 20-30 кой кеңири баткыдай экен. Мына көрүп атасыздар. Ушундай болгон утепленный сарай экен туугандар. Үйдүн ээси мал кармап жүргөнмүн дейт. Болгону азыр Москвадан үй алып, бала чака менен ошол жака көчүп кеттим дейт. Ошо себептен сатып атам дейт туугандар. Өтө сонун вариант экен. Караштырып көрөсүздөр. Жүрүңүздөр жанагы полясыны жакындан көргөзүп коеюнчу. Жакындан барып көргөзөйүн. Нар жактар болсо дагы поля экен. Ал поля жайыт катары иштетсе болот дейт. Малдарды кеңири ошол жака айдай бересиңер дейт. Поля кеңиричилик дейт. Мына көрүп атасыздар. Ушундай экен. Тетиги дарактар деле жана айтып өткөндөй эле дарактар деле бүт мага караштуу дейт. Мына дарактарды кааласаңар кесип салып иштетсеңер болот дейт. Көрүп атасыздар. Мына көрүп чыктыңыздар. Ушундай вариант экен. Азыркы кирип чыккан сарайыбыз. Нар жакта болсо вагончик жанагы үйдүн ички капталынан ушундай көрүнүш экен. Мына көрүп атасыздар. Караштырып көрөсүздөр туугандар. Мына үйдүн сыртынан дагы бир жолу көргөзүп өтөлү. Үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш экен. Кошуналар бүт бардыгы жашайт экен. Жана айтып өткөндөй эле мектеп, школа, садик, магазин, медпункт бүт бардыгы бар экен да туугандар. Караштырып көрөсүздөр. Эң негизгиси үйдүн баасы боюнча. Үйдүн баасы 750 000 рубль дейт. Долларга где-то 7 000, 7,5 000 доллар болуп калат. Где-то ошондой болуп калат. Караштырып көрөсүздөр. Телефон номерлерди экран астыга калтыра кеттик. Чалып байланыша бересиздер. Баса белгилеп кете турган нерсе туугандар. Күн сайын биздин YouTube, Instagram каналдарга Россия жергесинде арзан сатыла турган үйлөр чыгып турат. Ошол жактан көрөсүздөр. Баасын айтабыз, адресин айтабыз. Бүт бардыгын айтып кетебиз. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.